Көпчүлүктүн пикиринде спортко кызыгуунун төмөн болушу керектүү шарттардын жоктугунда. Мамлекетке караган дээрлик бардык спорт объектилери азыркы талапка жооп бербейт. Мунун негизги себеби каржы маселесинде деген Ош шаардык спорт комитетинин кызматкерлери жергиликтүү казынанын негизинде жана эл аралык каржылоо уюмдарынын жардамында кээ бир спорт объектилери курулуп жаткан менен алар шаар калкына толугу менен кызмат кылууга жетпейт дешет. Ал эми жеке ишкерлер тарабынан курулуп жаткан спорт клубтары менен биргеликте иштеп жаткандыгын билдиришти. Комитетке караштуу спорт объектinin жоктугунан бардык спорт объекттер менчик түрүнө айланган. Ошол себептен эми ал жердин өзүнүн жетекчилиги бар дегендей өзүнүн мыйзамына жараша иш жүргүзөт. Ошондуктан булар менен түздөн-түз иштешип, шаарда 20-30 жакын спорт объекттерди өзүбүздүн мыйзамдары менен биргеликте аларды тартып, алардын ишин көзөмөлдөп, түздөн-түз багыт бере албасак дагы, алардын жүргүзүп жаткан иштерин түздөн көзөмөлдөп турабыз. Көп жылдар бою спорттун бокс жана кикбокс түрү менен машыгып, дүйнөнүн жана өлкөнүн 7 жолку чемпиону Шайлообек Атасовдун айтымында спортту өнүктүрүүгө акча каражаты жетишпейт деген калп сөз. Болгону өлкө казынасына салыктын эсебинен түшкөн акча каражаты ортодогу ортомчулардын чөнтөгүнө эмес, мыйзамдуу түрдө бюджетке түшсө эле болгону дейт. Ал эми республиканын ар аймагында ачылып жаткан жеке менчик спорт клубтардын болушу жоктон көрө жогору деген пикирде. Эми жоктон көрө ошол бирөөлөр ачып берген залдарга барып балдар спорт менен машыгып турганын бир жагы жакшы. Себеби ошол частный клуб болсо дагы ал жерде приемдорду үйрөнүп, ден соолугун чыңдап, наркоман болуп, ичип кеткенден көрө бул жагы жакшы. Ошон үчүн спорт клубтарды ачканда мамлекет тарабынан атайын лицензия берилсе жакшы болот да. Кыргызстан боюнча бир эле Бишкек шаарында спорт интернат бар. Ал жерге калган региондордон барып жашап спорт үйрөнгөнгө мындай ал аздык кылат да. Ошон үчүн Ош, Жалал Абад регионуна бир спорт интернат, Суккөлгө мына природасы жакшы бир интернат, дагы ушундай 1-2 интернат түшсө, Кыргызстанда жалпы массалык спорт көтөрүлөт да. Эгер бизде ошол мамлекеттин налог топтоп аткан, мамлекетке бюджетине түшүп аткандар өз ордун таап, каржылоо туура бөлүнүп, адилеттүү каралса, спортко кеңири жетет. Канткени менен өлкөнүн башка аймагында эле Ош шаарындагы жогорку окуу жайларында мектептерде дене тарбия сабагы толугу менен өтүлбөй келе жатканы маалым. Көпчүлүк учурда билим берүү системасы күнөөлүү деп айтылган менен жаштардын пикиринде бул жагдайга система эмес, адамдардан өздөрү себепчи. Азыркы жашта бир топ жаштардын арасында көйгөйлүү тема болуп аткан бул спорт. Тарыхта айтканда университетте өткөрүлгөн дене тарбия сабагы болуп атат. Бирок биз билебиз, бул дене тарбияга бир топ гуманитардык багытта окуган студенттер бул дене тарбия сабагына барат. Бирок баалда технологиялык, медициналык тармакта, экономикалык тармакта окуган студенттер бул дене тарбиясына көп эле катыша беришпейт. Эми эки тараптан да, эгер мугалим жакшы өтсө, студент кызыгып катышы мүмкүн. Студенттин өзүнөн да. Биздин мамлекет шарт түзүп бере албай атат. Эгер шарт түзүп бергенде, ал биздин жаштар спортко кызыгуусу өтө чоң болот эле. Биринчи, экинчи курста барат элек, анан тердеп, чуркагандай душа эч нерсе жок болчу, эч ким кайра кийинип, универге баргысы келбейт эле болчу эле. Кээ бир жаңыдан ачылып жаткан спорт клубтары жаштарды кирим чөйрөсүнө аралаштырып, курал катары колдонуп жаткан менен чындыгында өлкөнүн келечеги үчүн кам көрүп, спорт сүйүүчүлөрүнүн өсүп өнүгүшүнө шарт түзгөн инсандар аз эмес. Өнүгүү прогресс саясий партиясынын демилгеси менен ачылган Жаңымун спорт клубу дал ушундай максатта жаш спортчуларга колдоо көрсөтүүдө дешет партиянын мүчөлөрү. Элдин сергек жашашына үгүт кылыш үчүн элдин балдарын, алиги таланты бар спортсмендерди бул жерге алып келип тарбиялап, дальше дүйнөлүк чемпионатка, азиялык чемпионатка, олимпиадага чейин алып чыккыла деп, кичине элге жардам болсун деп ушундай жакшы иштерди алып барып атат. Мамлекет тарабынан спорт тармагына жетишерлик деңгээлде көңүл бурулбай, спорт залдарда ыңгайлуу шарттардын жоктугунан жаштар жеке менчик клубтарга барып машыгып келишет. Алардын кээ бири гана акысыз болбосо, көпчүлүгүнө акча төлөөгө туура келет. Канткенде да өз мүмкүнчүлүгү менен чет элде Кыргызстандын желегин желбиреткен спортчулар мамлекет тарабынан канаттандырарлык таңталса болгону.